Аян телеканалында жергиликтүү жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Студияда кызматыңыздарда Акчоот Аскар Алиулу. Ассаламу алейкум. Оппозициянын Оштогу митинг өтпөй турган болду. Оппозициянын эртең 24 мартта Ошто пландап жаткан митинги өтпөй турган болду. Бул тууралуу Эл үнү кыймылынын өкүлү Медер Үсөнов билдирди. Анын айтымында чек арадагы кырдаалга байланыштуу ушундай чечим кабыл алынган. Бишкекте хоккей боюнча Азия чакырыгы кубогуна арналган мелдеш болот. Хоккей боюнча Азия чакырыгы кубогуна арналган эл аралык мелдеш Бишкекте 8-16 апрель күндөрү өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице-президенти Мурат Жакупов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында баш каладагы муз майданында болуп турган оюндарга Кыргызстан, Малайзия, Индия, Макао жана Катардын хоккей боюнча улуттук курама командалары катышат. Эл аралык хоккей федерациясынын демилгеси менен уюштурулуп жаткан турнирге кыргыз хоккейчилери быйыл 3-чү жолу катышат. Кыргызстандагы бардык аэропорттор коопсуздук чараларын күчөттү. Бельгиядагы жардырууларга байланыштуу 22 марттан тарта өлкөдөгү аэропорттордун кызматкерлеринен кылдаттык талап кылынып баштады. Манас, Ош, Жалал Абад жана Ысык көлдөгү аэропорттор учуу жана жүргүнчүлөр коопсуздугун камсыздоо максатында күчөтүлгөн эреже менен иштеп жатат. Ар бир жүргүнчү өтө кылдат текшерүүдөн өткөрүлүүдө. Жүргүнчүлөргө этият болуу, чоочундан кат жана башка буюмдарды аманат катары албоо, аба майдандын аймагында баштыктарды, жүктөрдү кароосуз калтырбоо, узатуучу жок эле келүү сунушталууда. Өзгөн шаарында жол кырсыгына кабылган машина толугу менен күйүп кетти. 19 жаштагы айдоочу менен жүргүнчүнү Өзгөн шаардык ооруканага алып келишкен. Ош облусундагы Өзгөн шаарында Honda Fit авто унаасы бакты сүзүп толугу менен күйүп кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 19 жаштагы айдоочуну жана жүргүнчүнү тез жардам кызматкерлери өрт өчүрүүчүлөр барганга чейин Өзгөн шаардык ооруканага алып барышкан. Учурда жол кырсыгынын чоо жайын тактоо иштери жүрүүдө. Кыргызстан менен Казакстандын студенттери академиялык алмашуу программасын ишке ашырууда. Маалыматка ылайык Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 4 студенти менен Алматыдагы Казак улуттук агрардык университетинин 4 студенти атайын академиялык алмашуу программасынын алкагында 1 айлык программадан өтөт. Анда кыргыз студенттери Алматыга барса, казак студенттери Бишкекке келип билимин улантышат. Программанын максаты билимдин сапатын жакшыртып, студенттер арасында тажрыйба алмашуу болуп саналат. GIZ академиялык алмашуу программасы келерки жылдан тартып Германия, Тажикстан өлкөлөрү менен студенттерди алмашуу программасын ишке киргизүүнү көздөп жатат. Эртең Бишкектин айрым райондорунда суу өчүрүлөт. Муздак суу Батыш 2 суу алгычындагы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу токтотулары айтылды. Бишкек суу каналдын маалыматына ылайык суу эртең мененки саат 9-дан баштап кечки саат 6-га чейинки аралыкта темир жол менен Фучик, Фрунзе көчөлөрү жана Манас проспектиси менен чектешкен аймактарда болбой тургандыгы айтылат. Ош облусунда 2016 жылдын алгачкы 3 айында 30 мечит каттоодон өттү. Аталган облуста жалпысынан 822 мечит бар. Облустук казыят жыл бүткөнчө баарын каттоодон өткөрүүнү пландап жатканын билдирди. Ош облусунда 2016 жылдын алгачкы 3 айында 30 мечит каттоодон өттү. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык каттоону Кыргызстандын дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы жүргүзүүдө. Буга чейин Ош облусундагы 7 райондун имамдарына мечиттерди каттоо боюнча кандай документтер керектелери тууралуу маалымат билдирилген. Мындай аракеттердин натыйжасында 3 айдын ичинде 30 мечит каттоодон өттү. Бул көрсөткүч 2005 жылга караганда бир топ жогору, анткени былтыркы жылы жалпысынан 55 мечит гана каттоодон өткөн, деп билдирилет маалымат кызматы. Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында кыргыз-өзбек чек арасындагы абал талкууга алынды. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. 18 марттан бери Кыргызстандын Аксы районунда жакын жердеги жайгашкан кыргыз-өзбек чек арасынын Такталы Бүтелек тилкесинде өзбек аскерлери техникасы менен турат. Кыргызстара бул мыйзамсыз кадам экенин айтууда.
Кыргызстандын футболчулары дүйшембиде өтүүчү оюнга 2 күн калганда барат. Команда учурда Бишкекте машыгуулардан өтүп, даярдык көрүп жатышат. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Тажикстандын Борбору Дүйшембе шаарында 27 март күнү келе турганын футбол федерациясынан билдиришти. 2 күндөн кийин 29 мартта Кыргызстан менен Тажикстандын командалары беттешип 2018 жылы өтө турган дүйнөлүк чемпионаттын тандоо турунун алкагындагы акыркы оюнду өткөрүшөт. Кыргызстанда биттегендердин саны 14 эсеге көбөйдү. Муну менен бирге сасык тумоо жана сифилис оорусун жуктура алгандардын саны дагы жогорулады. Жыл башынан бери биттеген кыргызстандыктардын саны былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 14 эсеге көбөйгөнүн Улуттук статистикалык комитеттин отчетунда айтылат. Ага ылайык 50 000 тургундун бирөө педикулез дартына чалдыккан, бирок жугуштуу оорулардын алдыңкы катарында сасык тумоо турат. Январь-февраль айынын аралыгында ар бир 1000 кыргызстандык бул дартка чалдыгып, былтыркы жылга караганда 1,4 эсеге көбөйгөн. Грипп менен оораган жарандардын саны 2,5 эсеге жогорулаган. Мында 10 000 кишинин бирөө гриппке тушуккан. Ал эми сифилис дартына 100 000 кишинин бири чалдыгып, былтыркы жылга караганда ооругандардын саны 25%га көбөйгөн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жергиликтүү жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Алдыда сиздерди аба ырайы күтүп турат. Тааныштырган мен Акшолтой Аскарали уулу. Ассаламу алейкум.